Эл каттоомуна бүгүнкү күн бүгүн 30 март 80%га чыгып калдык. Буюрса эртең 1 апрель 3-нө чейин биз жыйынтыктайлы деп турабыз. Көйгөй жараткан маселелер болгон жок. Үйүнө киргизбей, же болбосо мындай бир ызы чуу андай нерселер катталган жок. Ар бир ошол участкалык милициялар менен чогуу айыл башчылар тыгыз байланышта иштеп атат бүгүнкү күндө. Ошол жана каттоочуларыбыздан айыл өкмөт башчылар бизге маалымат берип атат да, күнүгө мына кечинде маалымат берет. Мисалы Кызыл Туу айыл өкмөтүндө мынча пайызга жеттик, мондай маселелер болду деп. Биз жана коркконубуз интернет тартпаган жерлер бар, жана Орток айылы, ошол Кызыл Алма эме деген Кызыл Туунун айылдары бар. Ошол жерде интернет дөңгө чыгып, ошол жактан жөнөтүп, баягындай бир тоскоолдук жаралган жок да. Бир же транспорт жетпейт, же болбосо бензин жок деп мындай көйгөй жараткан жок. Мага берген маалымат боюнча. Элдерден деле түшпөйт ал, мисалы каттоочулардын үстүнөн жалп дейбизби? Каттоочулардын үстүнөн да түшкөн жок. Түшкөн жок. Биздин районунда өзгөчөлөнүп активдүү иштешип атат. Кечеде мынакей отурум болуп, ошо статтын жетекчиси менен байланышып сүйлөштүк. Ал киши да айтып атат, ушул 1 апрелге биз жыйынтыктай токшойбуз депчи. Анан калгандары баягы дополнительно 3-нө чейин иштер жүрө берет да. Кайсы каттоочу эртерээк бүтөт, же болбосо ошол айыл бүтсө, ошол баягы сыйлыктарын карашып, ушундай бир эмелерин айтышкан да. Буюрса ал жагын карап беребиз. Өзгөчөлөнгөн, жакшы иштеген каттоочуларга ошол райондон, өкмөттөн өзүнчө дагы жыйынтыктоочу чогулуш кылып, ошол жерден сыйлык тапшырабыз өзгөчөлөнгөн биздин каттоочуларга.